Ирригация тармагы эң маанилүү жана приоритеттүү тармак болуп эсептелет. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасы менен ирригация өнүктүрүү мамлекеттик программасынын алкагында учурда бир топ алгылыктуу иштер аткарылып жатат. Акыркы жылдары калктын өсүшүн эске алып, ирригациялык объекттерди курууга, жаңы суга жерлерин киргизүүгө болгон муктаждык министрлер кабинети үчүн өтө артыкчылыктуу жана актуалдуу милдеттеринин бири болуп саналат. Кыргыз Республикасынын ирригациясын өнүктүрүүнүн мамлекеттик программасынын алкагында республикада 44 ирригациялык объектилер каралып, анын ичиндеги бүгүнкү күндө 12 объект ишке киргизилди. Натыйжада 5680 жаңы суугат жерлер өздөштүрүлдү. 36518 гектар суугат жерлерди суу менен камсыздоо жогорулады жана 12253 гектар суугат жерлеринин мелиоративдик абалы оңдолду. Долбоор тарабынан Жалал Абад облусунун Базаркоргон шаарынын жана 8 айыл аймактык суугат суу менен камсыз кылган жалпы узундугу 15,78 километр болгон Сол жээк магистралын 15 километр, ошондой эле 13,5 километр болгон жаңы жогорку акман Чарбалык аралык каналы толук оңдоодон өтөт. Жогоруда аталган долбоордун алкагында эл аралык тендер өткөрүлүп, жалпы наркы 853 миллион 476 миң сомго келишим түзүлүп, курулуш иштери China Road компаниясы тарабынан жүргүзүлөт. Сол жээк магистралдык каналы 15 километр, жаңы жогорку каналы 13,5 километр. Жыйынтыгында 28,5 километр канал модернизацияланып, каналдардын өткөрүү жөндөмдүүлүгү жана туруктуулугу жогорулайт. 8225 километр гектар жердин суугат суу менен камсыздалуусу жакшырат. Бир шаар жана 8 аймакта жашаган 180 миңге жакын жергиликтүү калкка пайдасын тийгизет. Учурдан пайдаланып, стратегиялык өнөктөштөрүбүз эл аралыктуу өнүктүрүү ассоциациясы жана Дүйнөлүк банкка өлкөнүн ирригация тармагын жакшыртуу боюнча жардам бергендери үчүн министрлик атынан терең ыраазычылык билдирем.